Ысык көл Кыргызстандагы уникалдуу экосистема болуп саналат. Көлдү курчап турган токойлор суу ресурстарын коргойт, жердин деградациясын алдын алат жана жергиликтүү элге киреше алып келет. Бирок климаттын өзгөрүшү жана токой аянттарынын кыскарышы табыгый тең салмактуулукка коркунуч келтирүүдө. Токой көрүп бере турган суу топтоо функцияларына ээ, ошон үчүн бул токойлорду өстүрүүбүздүн эң чоң багыты бул суу коргоо багыттары болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө климаттын өзгөрүү шартында токойлорубуз сууларды өзүнө топтоп, кайра ошону суу кереги убакта кое берип турат. Ошон үчүн бул жүргүзүп аткан иш-чараларыбыз өтө максаттуу. Ысык көлдүн түштүк жээгиндеги Тоң районундагы токойлорду коргоо жана калыбына келтирүү аракеттерин колдоо үчүн Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюму ФАО 500 чарчы метрди түзгөн күнөскана жана көчөт сактоочу муздаткыч кампа курууга көмөк көрсөттү. Бул күнөсканалар болсо ошо үрөндөрдү өндүрүү, андан сырткары үрөндөрдөн ушу көчөттөрдү чыгарууга арналат. Ал эми долбоордун алкагында ошо Тоң районунун токой чарбасынын потенциалын жогорулатууга айыл чарба техникалары, андан башка дагы шаймандар алынмакчы. Ошентип Тоң районунда үрөн өндүрүү жана көчөт өстүрүүдөн баштап бактарак отургузууга чейин токойду калыбына келтирүүнүн толук циклы түзүлдү. Соңку 1 жылдын ичинде Кара Кемер капчыгайында 30 гектардан ашык аянтка ийне жалбырактуу бактарак отургузулду. Анын ичинде баалуу деп саналган Тянь-Шань карагайы да бар. Ысык көлдүн айланасындагы иш-чаралар ФАОнун Борбор Азияда экологиялык жактан туруктуу өнүгүү үчүн токойлорду калыбына келтирүү ыкмаларын өркүндөтүү Friends долбоорунун алкагында жүргүзүлүүдө. Бул долбоор Борбор Азия өлкөлөрүнө заманбап токой чарбачылык ыкмаларын киргизүү, пилоттук тилкелерде токойлорду калыбына келтирүү жана аймактык кызматташууну өнүктүрүү аркылуу токойлорду калыбына келтирүүгө жана жердин деградациясы менен күрөшүүгө жардам берет. В Кыргызстане проект очень активно реализуется, потому что мы тут задействовали не только повышение потенциала по восстановлению лесов, а также инвестировали и в инфраструктуру. Это очень важный проект для Кыргызстана, потому что он показывает, как можно усовершенствовать всю систему управления лесным хозяйством, какие использовать теплицы для саженцев. Подготовка идет специалистов также. И в настоящее время, конечно, мы надеемся, что этот опыт будет перенесен на другие районы страны. Friends долбоору ФАО Түркиянын токой чарба тармагындагы өнөктөштүк программасынын алкагында ишке ашырылууда. Orta Asya'da kuraklık, tuzlanma ve orman degradasyonu söz konusu. Bu proje özellikle Orta Asya'da orman alanlarında ve orman dışı alanlarda tahrip olan arazilerin restorasyonu konusunda ülkelere destek olmayı amaçlamakta ve FAO'nun ve Türkiye'nin bu konudaki deneyimlerini Orta Asya ülkelerine aktarmayı amaçlamaktadır. Токой аянттарын кеңейтүү, айылына чөйрөнү коргоо, айыл аймактарын өнүктүрүү жана климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жолундагы чоң кадам болуп саналат. Friends долбоору алкагында биргелешкен аракеттердин натыйжасында калыбына келтирилген токойлор экосистеманын туруктуулугун жогорулатып, Борбор Азиянын бардык жашоочулары үчүн жашыл мурас болуп кала берет.